Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, достор. Кайдыгер болбой ушул обращенияны максималдуу бөлүшүп койгулачы, урматтуу журналисттер, блогерлер, дегеле кыргыз элим Фейсбуктагы достор. Бул кайрылуу Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке, ГКМБ башчысына, то есть менин азыр бизнестериме, балык чарбама тагыраак айтканда мындай рейдерский захват башталды десем жаңылышпайм да. Азыр мен Жетим тоо жайлоосунда жүргөм, эс алып кымыз ичип. Мага кечеден баштап пропущенный звоноктор миң жолу түшүптүр. Бухгалтерим азыр чалып атат. Айыл өкмөттөрдөн, акимияттан, налоговыйлардан мага чейин, налоговыйдан, айыл өкмөттөрдөн мага чалып атышат да. Бизди ГКМБ текшерип атат деп, аларды ГКМБ барып кысып, корочкаларын көргөзүп, давление оказать этип, аларга мага илгиске бирдеме таап бергиле деп ошентип атыптыр да. Налогторду төлөп атабы убагында, кандай алды эле жерлерди тиги бу деп ар кандай давленияларды көргөзүп атыптыр. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, могул сиздин сотрудниктериңиз Жайыл районунун, Панфилов районунун полный беспредел менен алектенип атышыптыр. Балким силерге жакшы көрүнөм деп жумурткадан кырыздап атабы. Бирок мен алдын ала айтып коеюн, мен таптазамын. Мага текшергендин ордуна ак үйгө чакырып ордендерди, мамлекеттик даңк медалдарын берсеңер дагы аздык кылат. Экспорт ориентированный продукция өндүрүп, икрадан ушул балыктарды жаратып, Европага чейин, Россияга өлкөлөрүнө чейин экспорттоп атканыма, ушул балык өстүрүп аткан менден кычык издегендин ордуна, наоборот, жакшы сөздөрүңөрдү айтып, мына поддержка кылбайсыңарбы? Өзүңүз 2021 күз айында сиз экөөбүз бетме бет өзүңүздүн кабинетиңизден жолугуп сүйлөштүк элек жарым саат. Ошондо өзүңүз айттыңыз эле, кандайдыр бир маселелер болбосун, көйгөйлөр болбосун, 24 саат бою кайрыл, любой время кандай маселе болбосун кайрыл мен чечип берем депчи. То есть беспредел болбойт, сөз эркиндиги болбойт, кысымдар болсо мага айткының деп. Бул кылып аткандарыңар кандай, сиздин сөзүңүз ошондо кандай болуп калды? Ана мен полный беспредел менен алектенген жокмун. Мен өзүбүздүн мекенибизди могу жаркыраган, могу жетим тоону мына, могу жетим тоону, ушул жетим тоону мына коргоп атам да. Анан Минсельхоздун 975 миллионго алган жана селитраларын 46-47 сомдон алганын айтып коррупционный схемасын бетин ачтым. Ошол мать резерв менен Минсельхозду давно жумуштан алып, ошолорду камашыңар керек эле. Мени текшергендин ордуна Сез Бишкектин коррупционный схемаларын бетин ачтым, жана 63 компанияны, Сез Бишкектин ичиндеги 26 компанияны. Силер ошо менен алектенгендин ордуна менден кычык издеп атканыңар кандай? Урматтуу кыргыз элим, мындайча айтканда рейдерский захват башталды окшойт. Эгер менин балык чарбам керек болуп атса, силерге урматтуу ГКМБ Камчыбек Кыдыршаевич мен өткөзүп берейин, анда силерге добровольно эле нотариустан болобу, госнотариустан болобу, частный нотариустан болобу, мындай эле мен добровольно өткөрүп берейин. Сотрудниктериңизди, нечтатниктериңизди алып барып балык өндүртүңүз анда менин ордума. Анан эгер күрөшсөңөр эркекче күрөшкүлө да, анан кычык издеп, подстава менен алектенип, тиги бул кылып, анан жумурткадан кыр издеп, бул туура эмес да, булчу. Бул деген туура эмес да. Мен деген таптазамын. Мен артыман эчтеке таппай, азыр балык чарбама азылып тиги бул кылып атканыңар бул итчилик да, менин оюмчачы бул итчилик да. О Жайыл Панфилов районунанбы, Жайылдан же Панфиловдон ошолор чукуп атыптыр менин артымдычы. Айтып коюңуз, урматтуу Кыдыршаевич, жумурткадан кыр издешпесин. Ал эмне шумпайлар подстава менен алектенген атышабы? Бирдеме таап же силерге жакшы көрүнөм деп атабы? Урматтуу Жайыл Панфилов районунун ГКМнын сотрудниктери, силер жооп бере турчу күн алыс эмес. Башыңар менен жооп бересиңер, мында беспредел менен алектенбегиле. Ар кимди коркутуп, көрүшкаңарды көргөзүп, биз ГКМБданбыз, андай мындай деп тиги налоговыйларды, тиги айыл өкмөттөрдү давить этпегиле. Мына урматтуу кыргыз элим, силерге айтып коеюн, понедельник күнү ветеринарный инспекциядан да келип биздин балык чарбабызды текшеребиз дешиптир. Текшергиле, пожалуйста. Рыбный департамент мен Ташкөмүрский водохранилищада садковое хозяйство курайын деп аткан 5 гектар менин зеркалам бар эле, суу садковое хозяйство курайын деген. Ошону дагы они хотят отбирать, то есть аны дагы булар алган атат, рейдерский захват кылыпчы. Деги эле мен Чанша форелиме ушул жетим тоо маселелерин көтөрүп чыккандан бери мында рейдерский захват башталды. Мен давление, кысым көргөзүп атат. Урматтуу журналисттер, Азаттык, Жанабашка клуб, Кактус медиа, максималдуу силерден суранам, бөлүшкүлө. Мындай болбойт. Эчтеке мен артыман таппай, уже балык чарбама азылып башташты, бизнеске давление оказать этип башташты. Мен контрабандист эмесмин, мен ГСМди конторго киргизбей элемин. Заправкаларым жок, мен бензин менен, нефти, алтындар менен иштебейм. Мен икрадан балык өндүрүп, кыргыз элин балык менен камыстап, малек менен, ушу посадочный материалдар менен башка чарбаларды камыстап алектенем. Андан көрөк мага медаль бербейсиңер, ушундай беспредел кылбай.
максималдуу бөлүшөбүз достор. Максималдуу мындай рейдерский захват башталды. Рейдерский захват бизнеске. Жакында мен мындай темп менен боло турган болсо уже жабам да бизнестерди, жабат окшойм.